учурда жогорку класс мугалимдери функционалдык сабаттуулук боюнча өз билимдерин өркүндөтүп, ал эми STEM багытында предмет мугалимдери келечек үчүн билим берүү долбоору боюнча өз билимдерин өркүндөтүшүп, семинар сабактар аркылуу окуучуларга заман талабына ылайык сабактарды өтүп келишүүдө. Zamanımızın Zaltar yazıcısı Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 1927-28 жылдын 12 декабрында Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу Шекер айылында туулган. Анын көптөгөн чыгармаларын билебиз. Анын булактардын соолушу, булак чыгып аткан булактардан соолуйт экен, же болбосо жаңы булак ачылып кетет экен.
жүргөн көрөбүз. Биз мына тузгунун сууну куябыз продуктага. Көрдүңөр, эми ушул эле биз сыйек ашек отурду кошобуз. предметы по одному признаку, по величине, цвету, вкусу или... Так, открываем.
Высоте. Спеши предложение, вставляя подходящие по смыслу слова. Значит, задание вам понятно, да? Теперь слушайте. Башталгыч класс мугалимдери келгиле окуйбуз, бирге окуйбуз. Окуу керемет долбоору алкагында өз билимдерин өркүндөтүп келишкен. Башталгыч класстын мугалимдери азыркы учурда окуу керемет долбоорунун стратегияларын өз сабактарында колдонуп келишет. Билим берүү фундаменти башталгыч класстан башталат эмеспи? Ошондуктан мугалимдер өз үстүнө тынымсыз изденип келишүүдө. Нукат шаарына караштуу Хашимжан Самиев атындагы орто мектеби 1978 жылы башталгыч 4 жылдык Беруни атындагы орто мектеби болуп ачылган. 1980 жылдары Маяковский атына өзгөртүрүлгөн. 1991 жылы бул мектепке Хашимжан Самиев аты ыйгарылган. Азырда мектебибизде 1541 окуучу, 52 класс комплектиси бар, 96 мугалим эмгектенет. Мектебибиз 2016 жылы көп тилдүүлүктөгү биримдик долбоорунун алкагында көп тилдүү билим берүү пилоттук мектептер катарына киргизилген. Мектепте билим орус, кыргыз, өзбек тилдеринде жүргүзүлөт. Негизинен мектебибизде өзбек улутундагы окуучулар окушат. Билим өмүрдүн ырак жана караңгы жолунда адамга нур тартуулаган шамчырак болуп эсептелет. Улуу акылман Сократ кеп көптү билгенде эмес, көптү түшүнгөндө деп айткан. Мааниси көп түшүнүүдө аздык кылат. Ошол билген, түшүнгөн нерсени иш жүзүнө ашыра билүү дегенди билдирет. Ошондуктан замандын өзгөрүшүнө, татаалдашына ылайык билим берүү мекемелеринин алдына коюла турган талап да барган сайын күчөп баратат. Ааламдашуу алкагында билим берүүнүн мааниси, натыйжалуулугу менен бирге жалпыга билим берүүчү мектептердин ролу чоң жана булар мамлекетибиздин гүлдөп, өсүп өнүгүшүнө зор салым кошууда. Ош облусуна Нокат шаарына караштуу Самиев атындагы улуттук орто мектеби дагы мына ушундай мектептердин катарын толуктайт. Мектебибиздеги спорт жаатында жетишкендиктерине демөөрчүлөрдүн салымы чоң экендигин белгилеп кетпесек болбойт. Жеке ишкер Ахмедов Нурмухаммад аркылуу мектепке 2 мини футбол аянтчасы курулган. Спорт боюнча футбол, баскетбол, шахмат, шашки ийримдерине окуучулар тартылган. Азыркы билим берүүнүн негизги талаптарына ылайыктуу биздин мектепте жогорку класс окуучуларына кесипке багыттоо боюнча алгачкы кадамдар ташталган. 10-11 класс кыздары үчүн чеберчилик, түрдүү бышырыктар бышыруу ийримдери иш баштаган. Эркек балдар үчүн болсо рекламалык афишалар, көрүнөк жарнактар чыгаруу үчүн демөөрчүлөр тарабынан аппарат орнотулуп, бош убакыттарында ошол аппаратка иштөөнү үйрөтүү жолго коюлду.
кийинки окуу жылында эркек балдарга чач тарач, электромонтаждоону үйрөтүү боюнча ийримдер ачууну пландаштырып жатабыз. Мен бул билим берүү мекемесине 2023-жыл конкурстун негизинде директор болуп дайындалдым. Ушул убакыттын ичинде мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана окуучуларга билим алууларына шарт түзүү үчүн жергиликтүү бийликтен 3,5 миллион сом, демөөрчүлөрдөн 410 000 сом акча каражаты тартылып келинди. Билим берүү министри Доғдургүл Шаршиевнанын дүйнөлүк билим берүү менен теңешүүгө жасаган аракетинин негизиндеги 12 жылдык билим берүү долбооруну кубаттайбыз. Себеби бул заман талабы. Биз агартуучулар заман талабы менен тең кадам таштап жүрбөйт экенбиз. Келечек муундарыбызга татыктуу билим бере албайбыз.